Давайте жазгыла. Эмнеге айткан жоксуңар? Бу айлык өтүүчү эмнеге Айлык алынган. Бул жумада Жогорку Кеңештин депутаттары менен тиешелүү адистерден турган комиссия айыл жергесиндеги таза суу, санитария, гигиена тармагы жана айыл чарбасындагы ишкердүүлүк чөйрөсү менен таанышып, Ош облусундагы 3 районду кыдырып чыкты. Бул визит аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү эл аралык программасынын алкагында уюштурулуп, коомдогу реалдуу жашоону чагылдырууну көздөйт. В связи с этим был Биз бул визитти Жогорку Кеңештин аял депутаттары менен макулдашып, ЮНЕСКО уюму менен биргеликте уюштурдук. Анткени биздин негизги максат коомдогу гигиена, таза суу, айыл чарба тармагын карап чыгып, көйгөйлүү маселелерди Жогорку Кеңештин кароосуна сунуштоо болуп саналат. Мындан сырткары ишкердүүлүктөгү аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү да көздөйбүз. регулировать эти вопросы. Бул топ алгач эле Ноокат районунун Ломоносов атындагы орто мектебинин тамактануучу жайы менен таанышты. Чындыгында мектептин ашканасында санитардык талаптар таптакыр аткарылбагандыгын өз көздөрү менен көрүшүп, кээ бир жетишпестиктер боюнча мектеп жетекчиликтеринин каржылоо булактарына кайрылбагандыктарын белгилейт. Эми биз ар бир эле мектепте депутаттар келип карап отура албайсың да. Ушул жерге мына жанагы STEM грант дегендер бар. Ошолорго проектти жазып, бизге инвентарь жетпейт, мондай ремонтубуз жетпейт деп. Мына көрүп атасыңар, столдорду коюп коюптур. Бир стулу жок, балдар туруп чай ичет экен. Болгону бир кружка чай, бир печенье берет экен. Ал чайды дагы ысык бере турган болсо, бала деген бала да бири-бири менен түртүшүп, мүмкүн төгүп алышы мүмкүн бирдеме кылып алышы мүмкүн. Мына элементарный условия жок. Ушул жерден балдарга тамак берет экен. Азыр мен сурап атам, силер бир жолу бир ушу проект жазып, өкмөткө STEM грантка кайрылып көрдүңөрбү? Жок, кайрылган жокпуз. Бул абдан маанилүү маселе. Азыр биздин балдарыбыз да, жаш өспүрүм балдардын жаңы организм түптөлгөндө, ушу эмне бала эмне жеп атканы, эмне ичип атканы абдан маанилүү да. Анткени бул баягы келечекте өзүнүн баягы ден соолугуна байланыштуу. Ошон үчүн биз абдан, мен ойлойм, маанилүү маселе менен келдик. Ушул баягы республикалык бюджеттен бөлүнгөн акчадан тышкары, мен ойлойм, жергиликтүү бюджетте бөлүп атканда, жергиликтүү кеңештердин, айылдын кеңештин депутаттары бул маселеге өзүнчө көңүл буруш керек да. Эл өкүлдөрү мектеп, бала бакча сыяктуу мекемелерден сырткары жергиликтүү таза суу тармагына да көңүл буруп, Ноокат районунун Найман айылындагы калктын ичүүчү суу көйгөйү таза суу колдонуучулардын коомдук бирикмеси тарабынан жөнгө салынгандыгына да күбө болушту. Эми ушул эле жерде жакшынакай кыргыздын кызы айыл башчысы болуп иштейт экен. 9 скважина бар экен. 9 скважинанын бирөөсүн ишке берип, азыр эл таза суу менен, мындай айтканда, толук кандуу болбосо дагы жарым жартылай маселе чечилген да. Бирок ушуну менен токтоп калбастан айылдын тургундары өздөрү дагы айыл башчы менен биргелешип дагы бир 300 скважинаны бүтүрсөк деп атат. Эми биз ошого барышыбыз керек да. Биринчиден ушул таза сууну же жаңыдан тартып келип, же болбосо болгон скважиналардын баарын калыбына келтириш үчүн эл өзү дагы абдан аракет кылыш керек. Ошондой эле бул топ Кара Суу районундагы бир нече мектептер жана бала бакчалардын абалын карап чыгып, санитардык багыттагы бир топ көйгөйлүү маселелерди Жогорку Кеңештин жыйынында карай тургандыгын айтышты. Мындан сырткары аталган программанын негизинде Араван районундагы айыл чарбасына да көз салып, дыйкандарга бир нече жолу окуу тренингтерди уюштуруп келген Мехри Шафкат уюмунун ишмердүүлүгү менен таанышып чыкты. Ал эми аталган уюмда тажрыйбалуу агрономдор эмгектенип, алар ар дайым дыйкандарга теориялык жана практикалык жактан кеңештерин берип турушат. Мындан тышкары бизде картошканын баары биз иланчы барынча сертификацияга жеткириш үчүн бир тек сортты эктирип, бир мезгилде эгип, бир малды поставка болот да. Мына картошканы да, капустаны да, чтобы Алматыга, Бишкекке жете турган сортторун каттуу мындай техника менен жүргөндө эзилип кетпей турган сортторун талдап берип, буларды көргөзмө участкалар жасап, көрсөтүп, элди ушу окутуп, ушу бакытта иш жүргүзүп атабыз да. Атакул Жалилов, Шаршен Шайымкулов, Ош Бирим жаңылыктары.